Ысык көлдө өрөй учурган жол кырсыгынан 3 өспүрүм мерт кетти. Таласта 15 жаштагы кыз кош бойлуу экени аныкталды. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, соңку кабар каналыбызга каттала кетиңиз, анткени бул сиздин каналыңыз. Талас облустун Чыңгыз Айтматов районунда 15 жаштагы кыз кош бойлуу экени аныкталды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка караганда өспүрүмдүн боюнда бар экенин милицияга мектептин мугалимдери кабарлаган. Ошону эле кыздын апасы да милицияга арыз менен кайрылган. Текшерүүнүн жүрүшүндө кыздын 26 жумалык боюнда бар экени аныкталып, кылмыш жаза кодексин зордуктоо беренеси менен кылмыш иши козголгон. Бул факт боюнча Айтматов районунун 31 жаштагы тургуну шек саналып кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Ушул тапта тергөө иштери жүрүп жатат. Булак жети ТВ KG. Ассаламу алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз, регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз, базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7 936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Ысык көлдө өрөй учурган жол кырсыгынан 3 өспүрүм мерт кетти. Ысык көлдүн Кызыл Өрүк айылында өрөй учурган жол кырсыгы катталып, 3 өспүрүм көз жумду. Бул тууралуу Ысык көл жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынан билдирди. Маалыматка ылайык 3 бала түнкү саат 1:00 чамасында Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунаа менен Кызыл Өрүк айылында баратып, улан эс алуу жайынын бурулушунан рулга ээ боло албай жолдон чыгып кетишкен. Натыйжада 3 бала тең мерт кеткен. Алар 15 жаштагы балдар экени айтылды. Учурда териштирүү иштери жүрүүдө. Красная речка айылында мушташкан ата-энелерди видеого тартып алышкан. Красная речка айылындагы мектепте бир нече аял мушташа кеткен. Бул тууралуу 24 KGге укук коргоо органдарындагы булак билдирди. Мушташтын натыйжасында бир аял токмок жеген жана ичке өтүүчү жараат менен ооруканага түшкөн. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Чүй облусунан 24 KG агенттигине билдиргендей, окуя 21 майда саат 12:00 чамасында Красная речка айылындагы билим берүү мекемесинин класстарынын биринде болгон. Милицияга 36 жаштагы аял кайрылып, 3 аялга чара көрүүнү суранган. Арыз ээсинин айтымында алар ага эч себепсиз кол салышып, учтуу буюу менен бир нече жолу соккурушкан деп белгилейт милициядан. Аталган факты бейбаштык беренеси боюнча катталган. Экспертиза дайындалды. Анын жыйынтыгы менен иш оор кылмыштарга кайра квалификацияланышы мүмкүн. Укук коргоо кызматкерлери тарабынан Красная речка айылынын 40 жаштагы тургуну кармалып, убактылуу кармоочу жайга камалды. Учурда тергөө иштери уланууда.